64 жаштагы Эркинбай Ахмедов чарба багытын мыкты өздөштүргөн. Ал 6 жылдан ашык убакыттан бери бөдөнө багып, андан түшкөн каражатка үй бүлөсүн багат. Башында аз гана бөдөнө болсо, улам көбөйүп отуруп, азыр канаттуулардын саны 2000ден ашты. Бөдөнө көп болгон үчүн анын чыгымы да ошончо. Анткени аларды азыктандыруу үчүн атайын фирмалардан жемдерди алып келип, өз убагында берип туруу керек. Эң аз дегенде 1,5 айда бөдөнө жумуртка бере баштайт. Анын жумурткасын өлкөнүн булуң бурчунан келген жарандар дарычылыкка алып кетишет. Живой веси болот, 300-350 граммга чейин эт кылат. Тумду азыраак тоyut, бирок озо эт неме болот. Ошондой породалар. Муналар ham ошондой. Муналар чөжөлөрү. Ошо 3-4 күндөн баштап бар 10 күндүк, 15-20 күндүк тумга нар жакта тумга кирейин дегендер. Мыналар ham азыр 1 айлык болуп калды. Дагы бир 15-20 күндө тумга кирет, Кудай буйруса. Мына ушундай көп Жумурткаларын эмне кыласыз, бөдөнөнүн жумурткаларын? Жумурткаларын өтө шифа болот экен бул. Мен ham ошо шифалык үчүн баккам, баштагам 16 жыл болду бөдөнөнү бакканыма. Тухуму өтө шифа болот экен, калорийный болот экен. Адамдарга өтө пайдалуу, биринчи иммунитетти көтөрөт экен. Анан кубат болот экен, анан көп нерсеге шифа экен. Ошон үчүн мен көбөйтүп, өзүмүздагы үйдө пайдаланабыз. Анан көп адамдар алып кетет, жумурткасын беребиз, ачырып көбөйтүшүп атат адамдар. Şu kelip rayonlardan ham alып kelişip atat. Anan içkenge dagы alışıp ketişip atat. Каарманыбыздын айтымында көпчүлүк бөдөнө багууга көңүл бура беришпейт. Анын ден соолукка пайдалуу экени пандемия маалында да билинген. Анткени анын жумурткасын, бөдөнө этин дарычылыкка деп сурагандар көп болгон. Анан да сөзсүз эле сатып, бизнес жаатын колдобостон, соо биретинде да дартка даба издегендерге да жардам берет. Булардагы жумуртка багындагы, эт багындагы 150 грамм 200 чейин эт кылат. Жумуртканы 200-250 чейин жында берет. Эмнелер менен азыктандырасыз буларды? Буларга чыгаша деле көп болсо керек, булар ушунча чыгашасы өтө көп. Булардан азыр 5000-7000 сомный жем алып келебиз биз. Кенеште азыр ошо комбикормный завод бар. Ошондон комбикормдон жедиребиз. Анда бир 15 түрдүү нерсе бар. Анын ичинде жемдин ичинде мака, буğday, arpa, сүлүк, горох, рыбная мука, костяная мука деп ошондой өтө көп нерселер деместе болот. Ошондой нерсе жейт. Күнүнө 30 грамм жейт бирөөсү. Эми канча немесе ошого карап болот да. Анан жумурткалары менен тума кылып атат туугандар. Алар мыналар 1 айча болду тумга киргенде. Мыналар эми бирди-бирди баштап калып атат. Жуманын жекшемби күндөрү ири базарга чыгып, арзан баада сатыкка коет. Мына ушунча сандагы бөдөнөнү багуу үчүн да жумасына жок дегенде 6-7 миң сом каражат сарпталат. Каарманыбыз келечекте бул жаатты дагы да өздөштүрүп, чакан бизнесин кеңейтүү планында бар. Анан мына базар коргондон келип аткандар бар. Базар коргон анан берги Арслан бопта 3-4 клиентим бар. Алар келип алып кетип турат. Эndi бар жоктан келет. Мен ошо райондорду башка неме үчүн воскресенье күнү базарга эртелеп түшөбүз. Обедке чейин неме кылабыз. Ошо райондордо келгенге кичине пайда неме кыласын, алып кетишим нерсе болуп калсын деп ошондо неме кылам. Анан бөдөнөнүн өзүн дагы сатыңыз дегендер барбы? Бөдөнөнүн өзүн дегендер, клеткеси керек болгон дегендерге клеткеси ham бар. Бар жокту түшүндүрүп айтып коебуз. Тууп атканын көбүрөөк алат, баштап калганда алып кетер, 100-100 алып келип атат, алып кетип атат. Көпчүлүк капарга албаганы менен бөдөнө этин жана жумурткасын ден соолукка пайдалуу экендиги медицинада да айтылып келет. Мындан сырткары бул жерде чет өлкөдөн алынып келинген үй канаттуулары да бар. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.